Саламатсыздарбы мекендештер, мен атым Эрбек. Мага өздүк баракчама бир суроо келиптир. Ошол суроого видео аркылуу жооп бергенге аракет кылып жатам. 21 декабрь 2018 жылы Россия Федерациясында жол эрежелери коопсуздугуна өзгөрүүлөр киргизилет. Бул өзгөрүүлөр негизгиси болбосо коммерция автомобилди же болбосо унааларды колдонуп коммерция багытында иштеткен жеке ишкерлер менен жана ошол транспорттук компаниялардын ээлерине көп тийиштүү болот. Ал эрежелердин негизинде ошол транспорттук компаниянын ээлери бул жүргүнчү автомобилдин коопсуздугун, жүргүнчү ошол автомобиль менен колдонуп жүргөн жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун келтирүү, ошондой эле транспортто айдап жүргөн водительдин эмгек укуктарын, эмгек режимдерин колдонуу, же болбосо ошондой эле техникалык жактан жана медициналык жактан предрейсовый контролдорду өтүү эрежелерин көргөзүп жатат. Ошол эле жерде азыркы маалда көп биздин мекендештер чочугандай Россия Федерациясынын улуттук айдоочулук бөлүктөрүн кыргыздарга дагы, кыргызстандык жарандарга дагы милдеттүү түрдө киргизүү деген суроо боюнча киргизилген жок. Бул мыйзам боюнча эң негизгиси болбосо ошол индивидуальный предприниматель деп коет, же болбосо жеке ишкерчиликтер менен жана транспорттук унааларды колдонгон организацияларга тахограф жана болбосо предрейсовый контроль, медицинский предрейсовый контроль жана технический контроль транспортного средства деп коет, же болбосо техникалык жактан ошол унааны контролдоо иш-чараларын мыйзамга такташтырып киргизгени көрүнүп жатат. Демек, мындайча айтканда, бул мыйзамдын эң негизги багыты ошол коммерцияда колдонулган транспорттун коопсуздугун күчөтүү багытындагы ошол федералдык законго өзгөртүүлөр киргизилип жаткан жөнүндө айтылып жатат. Мурункудай Россия Федерациясынын көбөлүгү менен иштөө милдеттеринин бермесин киргизүүгө багыт алган жок.